Кыргызстанда Россиянын курамына кирүү маселеси каралып жатат. Бул тууралуу Правда.ру порталына Кыргызстандын Россиядагы мурунку элчиси Раимкул Аттакуров билдиргенин чет элдик басылмалар жазды. Тарыхый тагдыр бизди чогуу болууну алдын ала аныктап койду. Биз көптөгөн кылымдар бою бирге болдук. Биздин жалпы тарыхыбыз жана узак мөөнөттүү келечегибиз бар. Азыр көпчүлүк кыргыздар Россиянын курамына кирүү үчүн Россия Федерациясына кайрылууну ойлоп жатышат, деген Аттакуров. Ошондой эле ал Кыргызстан мурунку Советтер Союзундагы орус тили расмий, конституциялык тил статусуна ээ болгон жалгыз өлкө болуп саналганын кошумчалады. Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигинде болушу көптөгөн багыттар боюнча оң таасирин тийгизип жатат. Россияда медицинадагы жакшыраак, жумуш таап жакшы маяны алуу мүмкүнчүлүгү жогору, деди ал. Президент Жээнбеков Кытайга карыз төлөмдөрүн жеңилдетүүнү сунуш кылды. Кыргызстан Кытайдын жетекчилигине карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана мөөнөтүн узартуу мүмкүнчүлүгүн карап көрүүнү сунуш кылды. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбековдун Кытайдын тышкы иштер министри Ван И менен Бишкектеги жолугушуусунда сөз болду. Коронавирус инфекциясы макроэкономикалык кырдаалга терс таасир тийгизгенин эске алуу менен Кыргызстандын Кытайга болгон тышкы карыз төлөмдөрүн жеңилдетүү жана узартуу мүмкүнчүлүктөрүн карап чыгууну сунуш кылды, деп айтылат президенттин басма сөз кызматы тараткан кабарда. Жолугушууда Жээнбеков Кыргызстан Кытай менен экономикалык кызматташтыкты мындан ары да өнүктүрүүгө, электрондук соода, маалыматтык технологиялар багытындагы жаңы модельдерди ишке ашырууга кызыкчылыгы бар экендигин белгиледи. Кытай өкмөтүнө гуманитардык жардам көрсөткөнү, коронавирус пандемиясына каршы күрөш үчүн медициналык эксперттерди жибергендиги үчүн ыраазычылык билдирди. Кытай министри Ван И Бишкекке расмий сапар менен 13-сентябрда келген. Ошол эле күнү ал Кыргызстандын башкы дипломаты Чыңгыз Айдарбеков менен жолугушуу өткөргөн. Анда Ван И Кыргызстандагы сапарын коронавируска каршы күрөш боюнча кызматташтыкты бекемдөө максаты менен байланыштырган. Кыргызстандын соңку эсептеги 4 миллиард 106 миллион доллар тышкы карызынын 1 миллиард 775 миллиону Кытайдын экспорттук импорттук банкына туура келет. Таласта аныкталган 5 аюунун экөөсүн атып салышты. Ар бири үчүн 1 миллион сомдон айып салынат. Талас областында аю аткан адамдын үйүнөн курал табылды. Бул тууралуу биотүрдүүлүктү сактоо жана өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактар департаментинин аңчы инспектору Анарбек Кутманов билдирди. Маалыматка караганда 11-сентябрь күнү департаменттин кызматкерлери Коргонбек Тыныбеков, Чынарбек Сатыбалдиев, Маунтайым жоопкерчилиги чектелген уюмунун эгери Батыркан Кутманалиев жана Бакай Ата райондук ички иштер бөлүмүнүн бир кызматкери болуп, Үйүр Марал үзөнүнө рейдке чыгышкан. Түнкү 21:40 чамасында ал жактан келе жаткан Audi 100 үлгүсүндөгү унаа токтотулуп, текшерүү иштери жүргөн. Анын ичинен куржун, каптарга салынган 2 аюунун териси, баштары баштыкка салынган майы чыккан. Бул факты видеого тартылып, акты түзүлдү. Муну менен Талас областы боюнча биринчи жолу аю атуу катталды. Бул аймактан былтыркы жылы фото капкандарга түшкөн 5 аю бар деп саналган. Аю аткандарга бир башына 1 миллион сом айып каралган. Куралдарды алуу үчүн Атай милиция чакырылып, кармалган жарандын үйүнүн чатырынан вепр сайлуу ок атуучу куралы табылды. Мылтыкка уруксат берилген, убагы өтүп кеткени такталды. Финполиция адвокаттын Абылгазиевдин үстүнөн жазган арызын тергеп баштады. Башкы прокуратура мурдагы премьер-министр Мухамбеткалый Абылгазиевди жоопко тартуу тууралуу адвокат Канат Хасановдун жазган арызын карап чыкты. Анын негизинде ишти тергөө Финполицияга тапшырылды. Бул тууралуу адвокат Facebook барагына жазды. Июль айынын башында Хасанов башкы прокурор Өткүрбек Жамшитовго кайрылуу жолдогон. Анда Мухамбеткалый Абылгазиев премьер болуп турганда COVID-19 илдетинин алдын алууда жана ага каршы күрөштө шалаакылык мамиле кылганы айтылган. Андыктан ага карата кылмыш ишин козгоо керектиги белгиленген. Өз кезегинде башкы прокуратура Саламаттыкты сактоо министрлигинин жана коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штабтын жоопту кызматкерлерине карата 6 майда шалаакылык беренеси менен сотко чейинки тергөө амалдары башталганын билдирген. Алар вирустун жайылышына каршы жакшы аракеттерди көрбөй, бейтаптарды кабыл алган ооруканаларды тийиштүү деңгээлде даярдаган эмес делинүүдө. Андан сырткары дары-дармектерди сатып алууда коррупция фактысы боюнча дагы тергөө башталган. Экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматы медиктерге жеке коргонуучу каражаттарын алуу боюнча өткөрүлгөн тендерлерди текшерип баштаган. Иште айрым бир фарм компанияларынын кызыкчылыгын таңылуу аракеттери болгону айтылган. Бирок азырынча кайсы кызмат адамдарына карата иш ачылганы ачыктала элек.
Чүйдүн Ысык Ата районунда 20 жаштагы жигит атасы менен уруша кетип, өзүнүн кекиртегин кесип салган. Бул тууралуу областык милициядан билдиришти. Маалыматка ылайык 12 сентябрь күнү саат 21:27 райондук ички иштер бөлүмүнө аймактык ооруканага денесинен жаракат алган 20 жаштагы АЭ аттуу Кегети айылынын тургуну келип түшкөнү кабарланган. Анда жигит атасы менен уруша кетип, ашкана бычагы менен өзүнүн кекиртегин кесип салган. Учурда бардык соттук медициналык экспертиза дайындалган. Териштирүү жүрүүдө. Ал эми жабырлануучу Чүй областык ооруканасында дарыланууда деп билдиришти басма сөз кызматынан. Дарга асылган балбандын акыркы сөзү: үнүмдү жеткизгим келди, бирок эч ким уккан жок. Адам укуктарын коргоо боюнча комитеттин карамагына Иранда бийлик тарабынан дарга асылып өлтүрүлгөн балбан Навид Афкаринин акыркы сөздөрү жазылган аудио жазуу келип түшкөн. Эгер мени өлтүрүшсө, билип койгула, силер өз үнүн жеткизүүгө аракет кылган күнөөсүз адамды өлтүрдүңөр. Мен үнүмдү жеткизгим келди, бирок эч ким уккан жок деп айткан балбан өз сөзүндө. Ирандык балбандын асып өлтүрүлгөнүн Бобби Грин беттештен кийин маек берип жатып угуп, эмоцияларын башкара албай калды. Бобби Грин жаңыдан Алан Патрикти жеңип кубанычы батпай жаткан. Бирок Бобби Грин ирандык Навид Афкаринин асылып өлтүрүлгөнүн укканда мен аны сактап калабыз го деп ойлогом. Ал жөн гана нааразычылыгын билдирген үчүн өлтүрүлдү. Бул абдан кайгылуу. Сөз жок. Ал ушинтип өмүрүнөн айрылып жатса, мен кантип жеңишим жөнүндө сөз кылам. Кечирип койгула, мен маек бере албайм деп эфирди таштап кеткен. Бир эмес эки лаборатория Навальныйдын ууландырылганын тастыктады. Германиянын өтүнүчүнөн улам Франция менен Швейцариядагы эки эркин лаборатория орусиялык оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын анализин текшерди. Анда немис адистеринин Навальныйдын ууланганы тууралуу корутундусу бышыкталды. Немис өкмөтү тараткан билдирүүдө ушул кезге карата 3 лаборатория Навальный новичок тобуна кирген нервти шалгыла турган зат менен ууланганы тууралуу өз-өзүнчө корутунду чыгарды деп айтылат. Ошондой эле Навальныйдын анализдери химиялык куралга тыюу салуу боюнча уюмдун эксперттерине да жөнөтүлгөнү, алардын лабораториясында да текшерүүлери белгиленген. Биз Орусиядан эмне болгону тууралуу түшүндүрмө беришин дагы талап кылабыз. Биз европалык өнөктөштөр тыгыз байланышта болуп жатабыз жана алар менен мындан аркы кадамдарды талкуулап жатабыз деп жазылат билдирүүдө. Кыргызстандык Бекболот Буланбаев поле чудес берүүсүнө катышып телевизор жана караоке утуп алды. 11 сентябрда эфирге чыккан поле чудес берүүсүнүн кезектеги чыгарылышына кыргызстандык Бекболот Буланбаевдин катышуусу ийгиликтүү болду. Оюнга кирери менен дароо роликтеги сектор приз буйрутмасын ачты. Бул тууралуу аталган шоунун видео тасмасы Орусиянын 1-каналына жарыяланганын эфирине шилтеме берип Барометр билдирет. Ал Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын аяктап, Новосибирск шаарында травматолог ортопед адистиги боюнча аспирантурада окуп жаткандыгын айтты. Учурда Сибирдин Искитим шаарында эмгектенип жатат. Бекболот Буланбаев музыкалык белек катары таласым аттуу ырды аткарып берди.